болот тазасын өзү менен кезип чыктым. ИВС'те кармалып турат экен. Өзүнүн айтымы боюнча арызын берди азыр. Эч кандай наркотик сатып, же болбосо кандайдыр бир наркотикке, баңгизатка, марихуанага тиешем жок дейт. Наркотик алганга эмес, нан алганга акчам жок дейт. Бир сом акчам жок дейт азыркы учурда. Анан жанагы бир 10 чакты метр жерге таштап коюп, анан ошол менин колуман чыккан жок. Эч кандай азырынча экспертизадан ооба чыкты деп айтып атышат, каныман деп атат. Бирок колуман жолсо бир смыв алына элек. Мындан экспертиза кандай чыкса дагы мен колдордун баардыгы таза, чөнтөгүмөн да тапкан жок, эч жерден тапкан жок дейт. Бул иштин азыр арыз алдык. Азыр барып каттайбыз да, бунун үстүнөн тыгыз көзөмөлгө алып иш алып барабыз. Азыр ушу Болот Темиров менен дагы сүйлөшүп, ал кишиден дагы арыз алып, кандай эмне чара болду эле, ошол боюнча да иштер алып барылат. Эгер суроолор болсо жооп беребиз. Кандай күнөө коет экен? Назаров азыр жаңы эле кезип чыктым. Ден соолугу жакшы, эч ким согу урган жок дейт. Бирок башында сотрясением бар болчу дейт. Ошондон кичине башым ооруп, кичине кыйналып атам дейт. Көздөрү кызарып азыр ушу. Сотрясением кече алды эле. Көчө албаптыр, буга чейин сотрясением бар болчу дейт. Болгону ушу көчө бак кармап эметкенден уктабай калганымдан башым ооруп, кичине кыйналып атам дейт. Мера пресеченияны качан карайсыз? Мера пресеченияны азыр тергөөчүдөн азыр маалымат алам. Бирок азыркы жакынкы убакта ошо сотко алып келебиз деген маалыматтар болуп атат азыркы учурда. Себептен кармашыптыр. Себеби ошо жанагы наркотикти сатып, же болбосо ошо наркотик менен жана таштап койду деп атышпайбы? Ошо таштап койду. Бирок өзү айтып атат. Мен ал наркотикке байланышым да жок, тиешим да жок деп жатат. Өзүңөр билесиңер, жаңы мыйзам боюнча эгер даже колдоно турган болсо 20 граммга чейин, азыр ушу канча грамм менен кармалган, эмне болгон, ошонун баардыгын азыр дагы мындан ары чыгып, иликтеш болгон ошо азыр Болот Темиров менен өзү менен сүйлөшөлү деген маселе менен келе калдык бул жака. Азыр тияка кайрып алып, тергөөчү менен баардык иштерине катышып иш алып барабыз азыр.